Тартиптүү болуп суралып сабактардан. Бахтияр Шаршембиев 19 жылдан бери ар кайсы облуста чек ара тармагында иштеп 3 балалуу болду. Келинчеги да бул тармакта эмгектенип, экөө тапкан акчасын 3 баланын кийим-кечегине, күнүмдүк азык-түлүгүнө сарптайт. Турак жайлуу болуу азырынча алардын келечектеги максаты гана. Канчалык кыйынчылык күндөрдө чогуу болдук дегендей, бул Кыргызстандын мындайча айтканда жолдошу менен чогуу жүрүп түндүгүн да көрдүк, түштүгүн да көрдүк, ысыгын, суугуна баардыгын көрүп келип, анан бүгүнкү күнү мына мен жумушка киргениме 1 жыл боло элек, бирок мен мындайча айтканда такшалып калдым. Мындан сырткары чогултканга азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат, бирок алган айлык маянабыз ушул ай сайын жетип атат, кийимдерине жетип атат. Маянанын аздыгына карабай мекенине кызмат кылган атуулдар арбын. Алар дайыма эртең менен күзөткө кетерден мурда ушул жерде машыгып даярданат. Сапка тур. Жарайт. 12,5 алам. Семьялым, 2 балам бар. Жашаган жерим өзүм квартирада турам. Ошо айлыгымдын 80% темеге кетет. Квартира тамак аш продукт алганда эле ошо жетпей калат да. Азыркы тапта мамлекеттик чек араны коргогон прапорщик 12 000 сомдон айлык алат. 2015 жылдан тартып айлык акысына 4 000 сомдон кошулат. Мындан 2 жыл мурда офицерлерге 1000 сомдон айлык акы кошулган. Андан бери чек ара тармагында маяна көтөрүлгөн эмес. Баарын сразу көтөрө албайбыз. Мисалы үчүн коргоо министрин тияктын давайте говорит ушу чек араны баштайлы. Чек аранын айлыгын бир 16-17 миңге чыгарбасак, чек ара кызматкерлеринде чынын эле оор алдыда турушат. Ошо өзүң айткан Кожескенде, Зардалыда бүт границада турушат. Ал жерде турмуш татаал, ошон үчүн айлыгын көтөргөн жатабыз. Чек ара тармагындагылардын дагы бир көйгөйү турак жай. Учурда 15 көп кабаттуу үй курулуп жатат, алардын 6-ы Ош шаарында. Бул долбоор ишке ашса дагы бир топ кызматкерлердин маселеси чечилмек. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.